Жердин бардыгында Кыргызстандын аймагы боюнча кездешүү жүрүп жатабыз. Кыргыз Республикасынын агартуу министри баш болгон министрликтин өкүлдөрү иш сапары менен Лейлек районуна келишти. Разаков шаардык мэриясынын имаратында билим берүү уюмдарынын жетекчилери менен жолугушуу өткөрүлдү. Жолугушууга Кыргыз Республикасынын агартуу министри Догдургул Кендирбаева, санариптик өнүктүрүү боюнча министринин орун басары Лера Самыкбаева, мектептик билим берүү башкармалыгынын башчысы Мелисбек Мусулманов жана окуу китеби басма үйү мамлекеттик мекемесинин директорунун орун басары Аида Ишеналиева келишти. Ар бир мугалимдердин өнүгүү процессин көрүп турабыз. Сиздерде толугу менен 1-класска кабыл алуунду дагы электрондук формат, бала бакчага дагы ошо электрондук формат менен кабыл алып калдык. Бүгүнкү күндө толугу менен 74+% бюрократияны азайттык деп биз силерден алган отчет боюнча журналга жазганды токтоткула, электрондук күндөлүк менен иштегиле. Ар бир мугалимдин менчиктин түрүнө карабастан ишмердүүлүгүн биз көрүп турабыз деп атабыз. Ошол эле учурда биз толугу менен мектеп жетекчилердин жоопкерчилигин карап атабыз. Билим берүү тармагында эмгектенген агартуучулар менен болгон жолугушууда санариптик платформаларды колдонуу, окуу китептеринин жеткиликтүүлүгүн жана пайдаланылышынын, мугалимдердин кесиптик профилактикасын, квалификациясын жогорулатуу, ошондой эле предметтик стандарттарды ишке ашыруу маселелери талкууланды. При назначении школьных директоров сөзсүз санариптик көндүмдөр текшерилиши керек. Техникалык окуу жайлардын абалы, ошондой эле окуу китептери менен анан санариптик платформалардын иштеши боюнча баарлашып жүрөбүз. Ошондой эле авариялык мекемелер анан салынган курулуштарды көрдүк. Бир топ сунуштарды бердик. Бул жерде аким, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын өкүлдөрү менен кездешип, ийгиликтерин белгиледик, кемчиликтерди жоюуга дагы сунуш бердик. Анткени бүгүнкү күндө бизде өзгөчө көңүл бурулуучу нерсе мектепке чейинки балдардын билимин өркүндөтүү, аларды камтууну жогорулатуу, ошондой эле эмгек рыногуна жумушчу кесиптерди ыкчам даярдоо өтө артыкчылыктуу маселе болуп эсептелинет. Жыйындын соңунда мектепке чейинки билим берүү мекемелери, кесиптик лицейлер, балдар бакчаларынын техникалык базасы текшерилди. Ошондой эле туура тамактануу үчүн көрүлгөн шарттар жана тамак рациону боюнча да ашканаларды көрүп чыгышты. Бүгүн биз ушу Разаков шаарында директор завучтар менен, районнолор менен чогулуп, азыр билим берүүдөгү санариптештирүү боюнча талкуулаштык. Бул эң биринчиден ошо күндөлүк системасын колдонушу боюнча азыр мына жаңы модулдарды киргиздик. Бул олимпиадага регистрация кылуу, ОРТга регистрация, анан жана тамак аш мектептердеги столовыйларды автоматташтыруу боюнча. Анан эң негизгиси ошо мугалимдер өз убагында маалыматтарды киргизсе, биз ишенебиз, көптөгөн мурун кагаз түрүндө күндөп чогулткан отчетторду азыр электрондук системада абдан ыкчам, туура, так кылып маалыматтарды чогултса болот. Агартуу министрлигинин өкүлдөрүнүн иш сапары бүгүн Баткен шаарында уланмакчы. Фаридо Байдуллаева, Бакыт Саитов, жаңылыктар.